Кыргызстан боюнча башталгыч кесиптик билим берүү системасынын 80 жылдыгы белгиленип, 1 айлык иш-чаралар жарыяланган. Араван районундагы номер 112 кесиптик лицейинде дагы жарлыктын алкагында окуучулардын колунан чыккан кийимдер көргөзмөсү уюштурулуп, айыл чарба багытындагы мөмө жемиштердин жарманкеси өттү. Мындай окуу жайыбыз экөө, Төмөн айыл өкмөтүндө дагы бар, Чекабат айыл өкмөтүндө дагы ушундай окуу жайыбыз бар. Мына азыркы күндө көрүп атасыздар, бардыңыздар өзүңүздөр булардын колу менен даярдалган окуучуларга бардык менен ярмаркасы болуп атат. Ошондой эле бул окуу жайды бүткөн көп биздин келин кыздарыбыз жумуш менен камсыз болуу максатында түзүлгөн. Араван районундагы номер 112 кесиптик лицей буга чейин 65 кесиптик лицейдин филиалы болуп иштеп келген болсо, 1999 жылдан тартып өз алдынча кесиптик лицей болуп түптөлгөн. Аталган окуу жай кыска мөөнөттүү жана 3 жылдык таризде ар кандай кесиптерге багыт берип келет. Азыркы күндө бизде ошол кезде жаңы ачылганда фермердик айыл чарба атайын устаттарында ошо менен кошо швея чеберчиликке үйрөтүп келсек, азыркы кезде 10го жакын кесиптерге үйрөтөбүз. Негизги айта тургандарыбыз атайын ветеринар кесибин ачканбыз, элге керектүү кондитер повар. Азыркы күндүн талабына ылайык айтишниктерди окутуп жатабыз. Врачтар чыкты, стоматолог врачтарыбыз бар. Россия өлкөлөрү менен тыгыз байланышта иштейбиз. 16 окуучубуз бизден бүтүп барып, ал жактан жогорку окуу жайларын бюджеттин негизинде түшкө чейин окуса, түштөн кийин жумуш менен камсыз болуп, ошол кездеги айлыктарды эске алганда 16 миң 18 миңден эмгек акы алышып иштеп, азыркы күндө келип бизде иштеп атышат. Районубузда иштеп атышат. Андан сырткары бизден бүтүрүүчүлөр контракт негизде Баткен окуясын билесиз. Ошондо биздин эң жакшы алдыңкы окуучуларыбыздын бири ошол жерде жогорку кызматта иштейт. Тилекке каршы бүгүн азыр жаңы призывтар барган үчүн келе албай калды. Анын колунда кайра эле бизден 3 окуучу барып кызмат кылууда. Алардын дагы сиздер азыр тааныштырам роликтери менен. Биз сыймыктана турган балдар көп. Араван районундагы 112 кесиптик лицей билим берүүнүн 80 жылдыгына карата атайын маданий, спорттук иш-чаралар жана ачык сабактарды өткөрүүдө. Бул жылдар аралыгында кандай ийгиликтерге жетишкендиги тууралуу маалыматтар берилди. Өзүмүн ишканамдагы машина, стол, устул, ушу бардык керек жарактын бардыгын ошол азыр пенсияга чыгып кеттим, бирок ошо окуучуларга элге подарка кылып таштап чыктым. Менин жардамым ошол. Мына эми азыр бүгүн 80 жылдык, ушунча 80 жыл болуп туруп ушу лицейдин ачылганына 80 жылдык майрам экен. Эл журт тынч болсун, окуучуларыбыз көбөйө берсин, жакшылык күндөр боло берсин, иштерине ийгилик азыркы мугалимдердин. Араван районундагы номер 112 кесиптик лицейи окуучуларды ата мекенди сүйүүгө, мекенди коргоого жана аскерге чейинки даярдыктарды үйрөтө алды. Учурда аталган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү келишимдик негизде Баткен окуясына катышып аталган жайда кызмат өтөп жатышат. Араван районундагы номер 112 кесиптик лицей Тепе-Коргон айыл өкмөтүнө өзүнүн филиалын ачкан. Жергиликтүү тургундардын суранычы менен ачылган филиалда учурда 7 тайпа билим алат. Тепе-Коргон айыл өкмөтүндө 24 миңден ашуун калкы бар. Лицейде билим алууну калагандардын да саны арбын. Лицей тарабынан 2 маал тамак жана стипендия каралган. Азыр тигүүчүлүккө балдар айыл чарба өндүрүшүнүн устаты фермер кесиби боюнча окуп атат. Агай эжекейлер азыр өзүнүн кесибини билген, жогорку жана орто образованияга ээ болгон мугалимдар иштеп атат. Азыр балдар кыздарыбыз азыр ушу жерде окуп, улантып дагы Россия Федерациясында ар түрдүү шаарларда окуп атат, улантып бекерге. Балдарыбыз азыр окуучуларыбыз стипендия алышат.
Кесиптик лицейде жогорку билимдүү мугалимдер чыгармачылык менен эмгектенишет. Алдыда дагы жаңы кесиптерди окутуу боюнча иш аракеттер жүрүп жатат. Алар ишке ашса кыска мөөнөттүү контракттык негизде билим берилет. Учурда 400дөн ашуун окуучу ар кандай багыттагы кесиптерди өздөштүрүп окуп жатышат. Кесиптик лицейде дизайнер жана тигүүчү болуп окуп, 10 айлык коллежде окуп бүттүк. Азыр окуп атабыз, тем более иштеп атабыз. Ошо кесип боюнча жекеге жана филиалдын башкаруучуларына, жекелерге өтө чоң рахмат айтабыз. 2019-жылы окууга кирип, ушул жылы бүтүп, эми кесип боюнча, ушул өзүбүздүн кесип боюнча иштеп, көптөгөн эжеке агайлар бизди окутуп үйрөттү. Окутуп үйрөткөнгө жараша азырда кесип боюнча иштегенде кыйналбай эле иштеп атабыз. Тракторист, машинист жана фермер ошондой эле сварка бөлүм боюнча биз окуп жатабыз азыркы мезгилде. Эң эле оболу өзүбүздүн ушул кесиптик лицей боюнча мактана алам, себеби дегенде бул жерде кесипке терең билим бере алат. Ошондой эле ушул кесиптик лицейдин мугалимдерине терең ыраазычылык айта алам. Өлкө боюнча башталгыч кесиптик билим берүү лицейлеринин саны 100дөн ашат.